Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан эфирде балакай программасы тарт алды. Бүгүнкү биздин берүүбүз абдан кызыктуу болот. Андыктан эфирден эч кайда алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыңбы? Кандайсың? Саламатчылык жакшы, өзүңүз? Жакшы. Исаков Бектир. Бак Ата районуна караштуу Кызыл айылынын 41-үйүндө жашайм. Жалпы бирим берүүчү Күрөң Улуу Шаршембай атындагы орто мектебинен келдим. Кандайсың? Жакшы. Атың ким? Айттырган. Кайсы мектепте окуйсуң? Таластагы номер 4-чү. Кайсыл китептерди окуганды жакшы көрөсүң? Алтын күмүш жана жаңы жыл жөнүндө. Кандай бааларды аласың? 5, 4? Биринчи чейректе дагы эми келаткан экинчи чейректе да алтынчыса болом деп үмүтүм бар. Учурда эмне менен алектенип атасың? Арифметикага катышып атам. 545ке 265ти кошсок канча болот? 810. 340ка кошсок 210ду. 550. Кийин милиционер болгум келет. Неге? Милиционер кыргыз элди сактайм, урууларды кармайм. Ошо башка сөзүм деле жок. Сен эгерде президент болсоң, Кыргызстанды кантип өнүктүрмөк элең? Суу жетпей жаткан айылдарга суу берип, электричество жетпегендерге ток тартып, жолдорду оңдоп, жетим жесир адамдарга акча, буюм, ар нерсе берип. Сен элестетөр азыр сен миллион сом акча таап алдың. Сен колуңда турат азыр. Өзүм бир туугандарым ооруп калган болсо ошолорго акча кетирмекмин, дагы антип больницаларга барып, ал жакта акча жетпеген адамдарга жардам берип, мүмкүнчүлүк бермек. Кийин ким болгуң келет? Сот. Неге? Анткени эгер бирөө мынтип милиция кармап жатканда алга акча берип койсо аны чыгарып кетишет. Ошентип алдап кетет акча менен. Анан? Ошон үчүн мен коррупцияга жол бербейм. Эгерде сен президент болсоң, Кыргызстанды кантип өнүктүрөсүң? Кээ бир жетимдерге акча берип, аларды дарылап ооруп жаткандарга акча бермекмин. Азаматсың. Сен элестетөр да, эгерде сен көп акча таап алдың, миллион сомдой акча таап алдың, эмне кылат элең? Аны мен кайра ордуна коймокмун, анткени бул уруулукка жатып калат, ошон үчүн бул уруулук Кудайга жакпайт. Алтын балык таап алсаң, 3 каалооңду аткар десе, эмне деп айтар элең? Биринчиден жетим үйлөрүн жок кылып, экинчиден арактардан жана арак ичип, ошо арактын айынан оорушуп жаткан үй бүлөлөрдү жок кылып, аны адамдар көп ооруй бербесин сурамак. Үй бүлөмдү оорутпай бак, анан ата-энем аман болсун демекмин, анан бир туугандарым менен бирге жашайлы демекмин. Жалгыз чыксам жол узун, дос менен жол кыска, аптабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жанымда достор бар кезде. Аюудан да коркпойбуз, анткени мен дос менен. Достор барда кол узун, дос жокто кол кыска, аптабым мага эмне, жамгыр эмне, кар эмне, жанымда достор бар кезде. Азамат, сону ырдадың. Дос деген эмне сен оюңча? Бул эгер бир нерсе чыгара албай жатсаң, ага жардам берген. Мынтип эгер сен жалгыз иш аткара албай жатсаң, бул сага мынтип бир нерсе аткарып жардам берген, бул дос деп айта алат. Сен досторуң көппү? Ооба. Кимдер аттары? Аттары Айтолкун, Айсулуу, Айдана, Айбике. Айсулуу, Айдана, Айтолкун, мен силерге жакшы мамиле кылайм, анткени силер дагы мендей болуп олимпиадан биринчи местени алууңарды каалайм. Интернет деген эгер мисалы бирөө мынтип аба ырайын билбей жатса, интернеттен карашат. Анан дагы мынтип эгер бир нерсе керек болуп жатса, мынтип дом мебелдердеги ичиндегилер керек болуп жатса, ошодон интернеттен тапса болот. Кыргыз элиме коррупцияны көп колдомошун, жаш балдар жетим үйүнө таштабашын, жана көп оорубашын. Мен кыргыз элинин баардыгына ийгилик каалайм. Эми келаткан жаңы жылыңыздар менен баардыгыңыздарды куттуктайм. Эми келаткан жаңы жылды жакшылап, жакшы маанай менен тосуп алганыңыздарды каалайм.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна чыкты. Биз көрсөтүүбүзгө чекит эмес, өтүр белгисин коюп туралы. Себеп дегенде кийинки жумада кайрадан эфир аркылуу амандашабыз. Жолугушканча эсен туруңуздар.